сөзгө берилет. Рахмат, Нурлан Асанбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мен кыска так суроо берейинчи. Бүгүнкү күнү Кара Кеченин көмүрү же болбосо Бишкек шаарына кирип аткан көмүрлөрдүн сапатын ким текшерет? Канчалык сапатта жакса болот, болбойт? Ким жооп берет? Мен жооп берейин. Бүгүнкү күндө Кара Кеченин көмүрү биринчи очередте азыр мен айтып кеттим, урматтуу Тазабек Экрамович. Нарын испытательный лабораториядан өтөт. Лабораторияны жакканга уруксаат деп мондай сертификат берилет. Кара Кеченин көмүрү. Андан кийин Кара Кеченин көмүрү келгенден кийин тесттин өзүнүн лабораториясы бар. Ошо жерде норма, звольность, вреда окружающей среды, влажность деп ошонун лабораториясынан өтөт. Ошондон кийин гана жагылат да. Түшүнүктүү. Анда аба эмнеден булганып атат? Абаны эми мен такыр эле тесттин эмеси жок, үлүшү жок, аба булганга дегенден алысмын. Тесттин үлүшү бүгүнкү күндө мына мен жана да айтып кеттим. ООНдун окружающий среды деп мына момдай сферада октябрь айында текшерткенбиз. Ошол жерде заключениясында жазып атат. 10% воздействиясы бар деп атат. 10% деп атат. Анткени эмне себептен биздин труба мурун эски тестте 100 метр болчу, азыр ал труба демонтировать этилген. Эң кыска трубабыз 150 метр, эң узуну 300 метр. Ошонун 10%-не тесттин үлүшү бар. Бул көмүр 1999 жылдан бери эле жагылып келатат. Аба булганбай, значит, Бишкек шаары таза абалардын катарына кирип атыптыр да, сиздин айтып атканыңыз боюнча. Жок, таза абанын мен тесттин үлүшүн айтып берип атам да, кандай үлүшү бар экен. Мен сизден аба кайсы жактан булганып атат, эмне себептен деп сурап атам. Аны Динара Расиевна жооп берсин, абага Минприрода жооп берет да. Аба биринчиден азыр эле айтылып кетпедиби, жанагы төмөнкү сапатындагы күйүп аткан көмүрлөр, көмүр күйүп аткан, тестте да күйөт, и население да күйгүзөт, и жанагы Бишкек теплоэнерго 22 котельный көмүрдө иштейт. Бул бир булагы. Мына ушул жерде экөөңүздөр эки бөлөк сүйлөп атасыздар да? Жок, бөлөк эмес, ошо источниктер 3 жакка бөлүнүп атпайбы? Но все объединяются береме менен сжигание топлива, твердого топлива, уголь. И качество здесь играет определяющую роль. Биз чечимге Марле мырза ушул маселени да киргизишибиз керек. Сапаттуу көмүрлөрдү токтотуу, жакпоо маселелерин дагы чечимге киргизишибиз керек. Ошол эле баллон же болбосо отходдорду күйгүзүү маселесин дагы рейдтерди тез байма-бай жүргүзүп, ушуларга бир штрафтарды киргизип, жакпай тургандай маселени карашыш керек. Бул Бишкек шаары ушул жерде катышып аткан жыйынга баарыңыздарга тиешелүү болуш керек. Мына ушуну чечимге киргизип, карабасак, мына бүгүнкү күнү даже үйдүн ичине чейин кирип атпайбы? Баардыгыбызга белгилүү. Качан гана ушу смог боюнча көтөрүү ызычы болгондо, бул депутаттар айткандай, бир күн, эки күнгө кадимкидей түтүндөр жоголуп, жакшы болуп калат. Кайра эле кичине бир жума өткөзгөндөн кийин кайра эле жана сапасыз көмүрбү дагы эмнени жагасыңар билбейм, кайра эле ушул маселе көтөрүлөт да. Бул 6-чакырылыштан бери көтөрүлүп аткан нерсе да булчу. Значит, ушул жерде туура эмес жазасыздар да, мына жагатта тестте кайсы жерде ушундай туура эмес көмүрлөрдү же болбосо бир отходдорду жаккан үчүн абанын булганып атканы ошондон. Эң биринчи мына ден соолукту караш керек да. Ошо маселени чечпей келе атабыз. Чечимге ушу көмүрдү, сапатсыз көмүрлөрдү киргизбөө маселесин караш керек. Керек болсо ар бир көмүрдүн канчалык зыяндуу эмес экенин дагы текшере турган бир өзүнчө бир комиссия түзүш керек. Эми тесттегилер же болбосо жаккандардын баардыгы бүгүнкү күнү сиз көрсөтүп аткан справканы жөн эле жасап алышат да. Жөн эле жасап атат, берип атат да. Баардыгы келип ошо сапасыз көмүрдөн. Анан мен Бишкек мэрине айтайын деген,
Качан курулат завод, качан мында кол коюп баштайсыздар? Мен өткөндө шаардан шайланган 4 депутатка презентация кылып бердим. Эки жана да айтып кеттим. Чехтердин компаниясы 70% переработка кылып турган завод. Азыр ТЭОсын жасап атат. Андан кийин бир американский компания, бул глубокий переработка 95%. Жок, буну бир жыл мурун айткансыз биз сиздерге барганда. Мындайда бул заводду өзүңүздөр билесиздер, 22 миллион еврону алып, 13-жылдан бери курулбай келатат, туура эмес курулуп калды деп, азыр акчанын дайын таппай атабыз. Ошондой катачылыктар кетпесин деп биз муну анализ кылып атабыз. 23-жылга өкмөт жогорку кеңештин токтомуна киргизип атышыптыр. Мен ага макулмун, кошуламын. Кудай буйруса, şu 23-жылдын 1-кварталында контрактка кол коебузбу деп турабыз, экөөнүн бирөө менен. Кайсы айда точно? 1-кварталда. Эми анын жанагы ТЭОсын жасаш керек да. Муну деген завод деген өтө чоң объем. 300 глубокий переработкасы 350 миллион доллар болаш дедет. Бирөөсү болсо 50 миллион, чешский компания 50 миллион доллар деп атат. Муну аябай тактап туруп курбасак, баягы 13-жылы 22 миллион евродой болуп, катачылык кетип калышы мүмкүн. Муну сиздерге да алып келип презентация кылып беребиз. Мына ушу экөөнүн Айын айтып коюңузчу, так айын айтыңызчы. Ушу 1-кварталда так айтабыз. Качан болот? Кварталдан экинчиге өтүп кетет. Бул билиниптүү эле нерсе да. Жок, эми аны деген анализ азыр ТЭОну баштады. Экспертный группа экөө тең бизге келди. Эки компания тең эксперт иштеп атат. Бизде свалочный полигондо жүрүшөт. Булардын тажрыйбасы өтө чоң, Европада да иштеген компаниялар. Биз ошолордун заключениясын бергенден так айтабыз. Мына ошол нерседен 1 жыл өтүп кетти, ошону эртелетип, бул маселени чечпесек өтө кооп.